Аллах субхану ва таалам бүгүнкү жума күнүнүн шарапаты менен кылган, билип билбей кылган күнөөлөрүбүз болсо ошолордун баарын өзү кечирген болсун. Мына орозо жакындап атат, орозо айларына даярдык көрүп атабыз. Кудай таалам ушул кылган, ушул күнгө чейин кылган күнөөлөрүбүз болсо өзү кечирген болсун. Ушул мечитке кандай гана ниеттер менен келбейли, жакшы ниет менен кадам таштап келген болсок, ошол жакшы ниетибизди, кадамыбызды өзү кабыл кылып, ар бир кадамыбызга хасанат, жакшы сооптарынан өзү ата кылган болсун. Кудай таалам ушул жуманын берекети менен биздин дуаларыбызды кабыл кылган болсун. Деги эле өзүнө ылайыктуу кул, пайгамбарыбызга ылайыктуу үммөт кылган болсун. Бүгүнкү темаларыбыздан өтө маанилүү болгон атайын биздин ушул диний идарабыз, диний башкармалыгыбыздагы бул теманын үстүндө катуу эскертүү берилиши керек экендиги тууралуу бизге дайындап атат. Баардык мечиттерде мына ушул сөз жүрүп жатат. Урматтуу жамаат, баарыбыз бүгүнкү күндө унаа колдонуп жатабыз. Мындайча айтканда машина минип жатабыз. Ошол автоунааларыбызды колдонуп жатканда ар бирибиз башка бирөөнүн акысы ошол жолдо бар экендигин унутпашыбыз керек. Ар бир жума киришинде эскерткенге аракет кыламын. Бүгүн бул тема үстүндө да аябай кеңири токтолуп дагы эскертүүнү туура көрүп отурам. Биз автоунаабызды токтотуп атабыз. Бул жерге токтотуп жаткан мезгилде ар бир өзүнчө коюлган чызыктары бар. Ошол чызыктардын белгиленген жерлерине токтото турган болсок, биз ылайыктуу, ошол эрежеге ылайыктуу иш кылган болуп эсептелинебиз. Колуңуздардан келишинче автоунааны бир аз узагыраак токтотуп кое турган болсоңуздар, басып келе турган болсоңуздар, Кудай таалам даражаңыздарды көтөрүп соопторду жазган болот. Ошол эле учурда башка бирөөнүн акысына дагы кирип калбайбыз. Келебиз, жуманы окуйбуз деп дароо кирип кетебиз, башка бирөөнүн унаасынын алдына токтотуп коебуз. Ал шашылып жаткан болушу мүмкүн, же болбосо дагы бир Кудайым өзү сактаган болсун, балким жакындары кырсыкка учурап тезирээк барышы керек болуп калган жерлер болушу мүмкүн. Кандай болбосун, ошол туура эмес абалга өзүбүздү биринчи коюп көрүп туруп, андан кийин кадам таштайлы. Менин автоунаамдын алдын тосуп койгондо мен эмне кандай жиним келмек же ачуум келмек деп ойлонушубуз керек. Бүгүнкү күндө дагы бул жака кирип келген автоунаалардын коюлган жерлеринин алдына токтотпоңуздар, урматтуу жамаат. Намаз чогуу окула турган жума намазы жамаат менен кылына турган ибадат. Бирок ошол эле учурда ар бирибиз кылган ибадатыбыз үчүн өзүбүз жооп беребиз. Өзүбүз үчүн кылабыз. Бирөө үчүн биз же башка бирөө жакшы көрсүн деп, же башка бирөө ушундай деп ойлосун деп намаз кылбайбыз. Ар бирибиз өзүбүздүн жакшылыгыбыз үчүн кылабыз. Демек биз жеке ибадатыбыз үчүн башка бирөөнүн акысына кирип кетпешибиз керек. Жана ошондой эле дагы эскерте кетчү нерсе биздин тазалык маселелерибиз. Кудай таалам бизге ушундай бир мечитти белек кылып койду. Кимдер аркылуу? Түрк туугандардын колдору аркылуу. Бул негизи бизге Кудай тааламдын белеги кыргыз элине. Буга бирөө себепчи болушу мүмкүн, салып бериши мүмкүн, башка нерсе болушу мүмкүн. Кудай тааламдын белегин биз туура колдонбосок, бунун үчүн жооп берип калабыз. Жөнөкөй дарат алчу жерлерибизде атайын сүлгүлөрдү коюп атабыз. Ошол сүлгүлөрдөн бетибизди арчый турган жерлерибизге, колубузду арчый турган жерлерибизге башка жерлерибизди колдонуп атабыз. Biz namazga kança adam gelişin, 5 vakit namazga kança adam gelişin bilemiz dağın, o şu layıklı kılıp koyuyoruz dağın.
кээ бирки намаз окуган бир туугандарыбыз келет дагы даараткананын ичине ошол нерселерди көтөрүп алып кирип кетет. Каягына ырып чыгат билбейбиз. Урматтуу жамаат, суранам сиздердин. Ал дагы бирөөнүн акысы болуп эсептелинет. Жуугандан кийин ал кишилер дагы жүзүн арчыйт, бутун арчыйт, андан кийин алып барып өзүнүн корзинкасы бар, ошол нерсеге салат. Бул жөнөкөй нерсени дагы мен сиздерге ушинтип түшүндүрүп берип аткандыгым бир аз мен үчүн уят болуп кала турган нерсе болуп эсептелинет. Бул нерсени айтыш мен үчүн мындай уят болуп кала тургандай сезилип атат мага. Бирок айтышым керек болуп атат. Неге? Ошол жакта ошондой жаман көрүнүштөрдү көрүп атабыз. Тазалыкты тазалаган жерде эмес, тазалыкты сакталган жерде таза болот экендигин биз билишибиз, түшүнүшүбүз керек. Бир даараткананы колдондукпу? Биз өзүбүз кандай көргүбүз келсе, кудду ушундай таштап чыгып кетишибиз керек. Башка адам киргенден кийин бизди карап туруп жини же жиркеңиш келбеш керек. Кокус Кудайым андай нерседен узак кылган болсун. Кирип кетип ушул жерди тазалап койбойбу деп ичинен бир жаман ниет менен жаман сөз айтып отурган болсо, ошол сөзү кабыл боло турган болсо, биз кыйналабыз кийин. Таза кармабайбы деген сөзүн айтып бериши мүмкүн. Келиңиздер, урматтуу жамаат. Бул даараткана биздики, мечит биздики. Сиздер үчүн кызмат кылып атат. Ошол сиздер үчүн кызмат кылган жерди туура, жакшы, башка бир урпагыбызга калтырып бере турган деңгээлчелик колдонолу. Бул жогоруда айткандай негизи биздики. Бирок биз келечек урпактан буну биз алдык. Кийин келечекке өткөрүп беришибиз керек. Биз убактылынча колдонуп атабыз. Кийин келечектеги урпактарыбыз колдонот бул жерди. Биздин ата-бабаларыбыз намаз окуган жер, биздин ошол урпактарыбыз, биздин чоң ата бабаларыбыз ибадат кылган жер деп кала турган бир деңгээлчелик болушубуз керек. Бул мечит, бул даараткана, бул мечиттин айылына чөйрөсү көптөгөн жылдар бою кызмат кыла турган жер. 100 жыл мурун эч кимибиз жок болчу. Бирок ата-бабаларыбыз бизге ушул жерди таштап кетти. Биз дагы 100 жылдан кийин келе турган бир туугандарыбызга, урпактарыбызга ушул жерди аманат кылып берип кетишибиз керек. Алар дагы өткөрүп бере турган деңгээлчелик кылып. Биз балдарды тарбиялабайбыз. Балдар бизди көрүп калат. Тарыхыбызды окуп туруп, тарыхыбыздан биздин урпактарыбыз өрнөк алат. Ата-бабаларыбыз ушундай болгон экен, биз дагы ушундай бололу деген сыяктуу. Андыктан бүгүнкү күндө мойнубузда болгон жоопкерчилик аябай чоң. Ар бир личность үчүн, мен мусулманмын деп жашаган личность үчүн жоопкерчилик аябай чоң. Бүгүнкү маанилүү болгон темаларыбыздан бирөөсү бул коомубузда жол кырсыгы аябай көбөйүп атат. Жөнөкөй сөздөр менен, жөнөкөй нерселер менен Кудай Таалам бизге бир белгилүү бир акыл берди, тандоо мүмкүнчүлүгү берди, бизге көтөрө албай турган жүктү жүктөбөй турган экендиги тууралуу сөз берди. Биз дуа катарында ал аятты көбүнчө окуйбуз. Не дедик? Астаиду билла ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Мага өзүм көтөрө албай турган жүктү жүктөбө деп дуа кылабыз. Ошол эле учурда Аллах субханаху ва таала биз көтөрө албай турган жүктү бизге жүктөбөйт деген сөз. Эгер жүктөп аткан болсо, ошол жерде биз тандообуздан жоопкерчиликтүүбүз деген сөз. Жол коопсуздук эрежелерин сактабай турган болсок, биз күнөөкөр болуп эсептелинебиз. Ошол жол эрежелерине коюлган эрежелерди сактабай турган болсок, ошол жерлерде биз
карабай турган болсок, Кудай сактасын, ошондо дүйнөдөн өтүп кете турган болсок, ал бул өзүнүн жанын кыйганга барабар болуп эсептелет. Ислам укугунда, ислам дүйнөсүндө, ислам маданиятында өзүнүн жанын кыйган бир туугандардын жаназасы көбүнчө укулбайт. Бул диний маселе болуп эсептелет, караңыздар. Биз акылуу болуп турсак дагы жол берип койсок эч нерсе болбойт. Пайгамбарыбыздын сөзү деп айтылат. Кээ-биркилер бул сөздү пайгамбарыбыздын сөзү деп чыгарган, кээ-биркилер жок, бул Ибн Арабинин сөзү деп айтылган деп айтышат. Бирок бул жерден биздин чыгара турган сабагыбыз бар. Кандай сөз болсо дагы Хойрул умури авсатуха деген бир сөз бар. Ар бир иштин эң жакшысы бул ортосу деген сөз. Ортосу деп атканда баягындай же эт эмес, же балык эмес болуп жүрө турган мааниде эмес бул. Кандай ишке кирбейли ошол иштин тең салмактуулугун сактоо биз үчүн милдет болуп эсептелет. Тең салмактуулугун сактабай турган болсок, анда биз бул жашоонун эрежесин бузган болуп эсептелебиз. Мына ошол жолго коюлган эрежелерди дагы сактоо негизги биздин милдетибиз, диний ибадатыбыз болуп эсептелет. Исламда негизи ибадаттар эки түрдү каралат. Алымдарыбыз эки түрдү караган. Жекелик жана коомдук деп. Личностук жана личностук эмес деп. Личностук болгон ибадатым менин кармаган орозом, намазым, зекетим, ажылык кылуум, бул мени гана байлай турган нерсе. Кудай менен барганда экөөбүз сүйлөшүп ала турган нерсе. Ар бириңиздер ошондой. Коомго байланыштуу ибадат болуп кала турган болсо, жекелик Кудай сүйлөшүп чече албай калабыз бул маселени. Жол кыймылы, жол эрежеси болуп жаткан мезгилде жол бир эле мага тиешелүү эмес. Жол менин үйүм эмес. Мына ошол менин үйүм эмес болгон жерде баарына бирдей коюлган эрежелерге баш ийип жашоо менин коомдук ибадатым болуп эсептелет. Жалпы ибадатым болуп эсептелет. Эгер эрежеге баш ийбей кое турган болсом, анда ошол жолду колдонгон канча адам болгон болсо, ошолордун баарынын акысына кирдим деген сөз болуп эсептелет. Бирөө туура эмес кылып койду сизге. Же катуу өтүп кетти, же аябай акырын айдап таштады, тезирээк айдай турган жерлерде. Ошол жерлерде биз кандай сүйлөшүбүз керек? Айдоочулук, маданияттуулук деген сөз бар да, туурабы? Кур'ан-ы Каримде Аллах субхана ва тааля кандай болбосун? Эстаиду билля ва кулу линнаси хусна. Адамдар үчүн жакшы сөзүңөрдү сүйлөгүлө дейт. Кичинекей эле бир аят канча ичинде маңызды маанини, сабакты камтып жатат. Балким 1 секунд, балким андан да аз ачуубуз келгенде баспай кое турган болсок өзүбүздү, туура эмес нерселерге, мушташууга, жол эрежесин бузууга алып бара турган иштерди көп кылып таштоо ыктымалдуулугубуз бар. Жол талашып урушкан бир туугандарыбыз толуп турат. Жолдо машинаны автоунан айдап барат. Бул не деген сөз? Жол меникиби? Бир эле мага тиешелүүбү жол? Жок. Баарыбызга тиешелүү нерсе. Ошол баарыбызга тиешелүү болгон нерсени жеке өзүмкүндөй кылып кабыл алып колдоно турган болсом, Кудайдын алдына барганда өтө катуу жооп беремин мен.
Мен жооп берем. Эгер сиздер кыла турган болсоңуз, сиздер жооп бересиздер. Бул өтө опурталдуу, өтө мындай коркунучтуу маселе. Себеби өлбөйбүз, ал жака баргандан кийин жок болуп кетпейбиз. Жооп беришибиз керек. Түбөлүктүү жооп беришибиз керек болгон. Биз жерге барып жооп беребиз. Албетте ошол эле учурда Кудай Тааламдын мейримдүүлүгү аябай кенен, ырайымдуу зат. Бирок пайгамбарыбыз аркылуу бизге кабар бергенине караганда кутси хадистерде айтылат, ушунчалык адилеттүү зат, ал бир мүйүздүү кочкор, бир мүйүзсүз кочкорду жөн эле сүзүп кое турган болсо, жаныбарлардын ортосунда ошол акысын алып берет. Бул акылы жок жаныбарлардын ортосунда ушундай адилеттүүлүктү сактап атат. Анан жок кылып юрүп атат аларды. Эми ойлоңуздар, элестетиңиздер. Биз акылыбыз бар, тандоо мүмкүнчүлүгүбүз болгон бир адамбыз. Биздин ортобузда Аллах субхана ва таала кандай адилеттүүлүктү сактайт экендигин өзүбүз ойлонушубуз керек. Орысча айтканда, общественный жерлерде, коомго тиешелүү жерлерде, ал жерде кандай эреже коюлган болсо, ошол эрежеге баш ийишибиз керек. Жогоруда айткандай эле Аллах субхана ва таала адамдарга жакшы сүйлөгөн эле. Вакулу линнаси хуснан. Эми бул жакшылык кылуу адамдын жеке өзүнүн колунда болуп атабы? Жакшылык кылып койдук, биз сүйлөп койдук. Жакшылык кылгандарды Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде эмне деп айтат? Валлаху юхиббул мухсинин. Аллах субхана ва таала мухсин адамдарды, жакшылык кылган адамдарды сүйөт экендигин айтат. Жакшылык кылып эле ошол бойдон калып кетет эмес. Биз андан төмөн болуп калдык эмес. Кичине өзүбүздүн ачуубузду кармап койсок, андан төмөн калып кеттик же башка болуп кеттик деген эмес. Ал өзүн чоң элестете берсин. Дайыма кечирген адам, кечирген зат, кечире билген зат, кечирген адам кечирилген адамдан караганда жогору турат. Аллах субхана ва таала да кечиримдүү зат. Гафурур рахим деп келет. Кээ бирки алымдарыбыз Аллах субхана ва тааланын аяттарын жоромолдоп атканда ушундай деп айтып жоромолдойт. Фааддибу би адабилла. Алланын адеби менен адептенгиле деген сөз. Алла кандай зат? Кечиримдүү затпы? Биз дагы кечиримдүү болушубуз керек. Алла кандай зат? Саттарул уюб. Бул айыптарды жабуучу затпы? Биз дагы бирөөнүн айыбын көрсөк жабышыбыз керек. Күнөөсүн эмес, айыбын көрсөк жабышыбыз керек. Айыбын көрүп калдык, катачылыгын көрүп калдык, өзүн чекеге чакырып, ушул жерде туура эмес кылдың эле. Эмне себептен кылдың деп сурап туруп, андан кийин бул нерсени кылба деп айта турган деңгээлчилик болушубуз керек. Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүндө Аллах субхана ва таала астаиду билла ва ла тулку би айдикум иля тахлука. Силерди өзүңөрдүн колуңар менен жаман нерселерге, риск боло турган нерселерге, коркунуч алып келе турган нерселерге таштабагыла, ыргытпагыла дейт. Бизге коркунуч алып келе турган нерсе эмне? Өлүм алып келе турган нерсе эмне?
коюлган эрежелерге баш ийбөө болуп эсептелет. 70 өтө турган жерден 170 өтүп кете турган болсок, бары ошол менен Кудай сактасын андай болбосун. Кокус авария болуп дүйнөдөн кайтып кете турган болсок, биз өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз кыйдык деген сөз. Айрыкча жаштар. Автоунааны колдонуп жаткан мезгилде автоунааны коюлган эрежелерге ылайыктуу айдаганга аракет кылыңыздар. Бир эреже жөндөн жөн коюлбайт. Эрежелердин ар бири бул тажрыйба менен тастыкталган нерселер болуп эсептелет. Ошол эреже коюлуш үчүн канча адамдын каны төгүлдү деген сөз. Канча адамдын бул дүйнөдөн өлүккө окшоп жашап майып болуп калган деген сөз. Бир эреже коюлуп атат. Өтө кымбат деген сөз бул. Жөнөкөй эле нерселер менен түшүндүргөнгө аракет кылайын дагы. Бир туугандарыбыз келет, мечитке ар кандай адамдар келет. Ошол ар кандай адам келгенде, туугандар, кымбат баалуу буюмдарыңыздар болгон болсо, жаныңыздарга алыңыздар. Таштабаңыздар ойду келди жерлерге. Кээ биркилер билип алат, кээ биркилер билбей алат, кээ биркилер уурдап алат, кээ биркилер жөнүнө алып кетип калат деп айтсак, бизди жаман көрөт. Ошентип айтып олтуруп, бир туугандарыбыздан ушул жерден жоготкон. $30,000 чейин, $40,000 чейин акчаларын жоготкондор болду. Көрдүңүздөрбү? Буюмуңуздарды жаныңыздарга коюңуздар, жаныңыздардан узак кармабаңыздар, жаныңыздарда болсун деген сөзүбүз канчалык кымбат экендигин. Бул жөнөкөй бир эреже айтып атам сиздерге. Мамлекет коюп атат бизге эрежени, канча жылдар боюнча тастыкталган эреже менен, тажрыйба менен биргелешип чыккан нерселерди коюп берип атат. Ошого биз баш ийбей атабыз. Демек, буларга баш ие турган болсок, биз Кудай Тааламын коомго болгон ибадатын аткардык деген сөз болуп эсептелет. Кур'ан-ы Каримде, Estaizu billah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Bakara surasында. Ve kezalike cealnakum ummeten vasata. Ушундай абалда болушубуз керек экендигин айтат. Биз силерди кандай кылдык дейт. Тең салмактуулуу сактаган үммөт кылдык, орто үммөт кылдык дейт. Бүт бар жок нерсени карап туруп, ошол нерсеге мындай тең салмактуулук менен мамиле кыла турган бир үммөт кылдык деп айтып атат. Бизди ошондой үммөт кылыптыр. Биз ошондой үммөт болгонго ылайыктуубузбу, ылайыктуу эмеспизби? Ылайыктуу болуш үчүн коюлган эрежелерге баш ийишибиз керек, урматтуу жандар. Коом болуп жашап атабызбы? Коом менен бирге жашап атабызбы? Башка бирөөнүн ал жерде акысы бар экендигин дайыма мээбизге жазып алышыбыз керек. Андай болбой турган болсо, биз башка бирөөнүн акысына кирип кетүү ыктымалдуулугубуз аябай чоң болуп эсептелет. Кур'ан-ы Каримде Аллах Субхану ва Таала мына ушул эрежелер жөнүндө айтыла турган болсо, Я айюхаллазина аману атиюллаха ва атиюр расул ва илал амри минкум. Бул эй иман келтиргендер, силер Аллага, анын элчисине жана өзүңөрдөн болгон жетекчиге баш ийгиле деген сөз. Демек, бул динибизде баш ийип жашоо, эрежеге баш ийип жашоо өтө маанилүү болуп эсептелет. Андыктан, урматтуу туугандар, айтыла турган сөз аябай көп эле, бирок кыскача болуп калгандыгына байланыштуу, кыскача түшүндүргөндүгүбүзгө байланыштуу сиздерден кечирим сурайбыз.